Дудук чыгармасынын уландысы, автору Насыпбек Асанбаев, окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бул жолу Надыр да катуу күтүлбөстүккө учурады. Эртең менен эрте туруп, кечинде даярдап койгон анча-мынча таттуусун алып баланы тосо чыккан болчу. Бирок аны канча күтсө да кечээки убагында чыкпай койду. Ал кечиккен сайын Надырдын ого бетер чыйпыйы чыкты. Ал тургай үйүнө барып сурагысы да келди. Эмне болду экен бечара? Же ооруп калды бекен? Же бир жакка алып кетиштиби? Ак окус жанагы кылмышкерлер алып кеткен болсочу? Надырдын минтип чочулаганында да мандем бар эле. Себеби буга окшогон күбөлөрдү издеп келип уурдап кетүү же жок дегенде көзүн тазалап кетүү буга чейин көп эле болгон. Кыскасы, ал ушинтип бир топко сана аркады. Эл туруп ары бери басып калган убак болгондо тартынбай эле кирип сурап чыкмак. Бирок азыр анта албады. Кантип тебелеп кирип барат. Тим эле кабар алчудай болуп эл тура электе кирип баруу кимге жаксын? Айла жок, алыстан акмалап гана тура берди. Бир маалда топ-топ болуп окууга шашкан балдар да өтө баштады. Баса, кечээ сурап жүрүп Дудуктун атын тактаган болчу. Бакыт деген жакшынакай аты бар экен бечаранын. Анысын дагы тиги медпунктта балдарды катты ого алган медайымдын архивинен таптырды. Атиги сатыйларга барып сурагысы да келген эмес. Ал киши негедир эле чочулап кача берчү болду. Баласына зыян тийгизип коет деп ойлойбу, же кандай деги түшүнүксүз. Бир топтон кийин качан элдин баары туруп, кернейлерден жагылган оттун түтүнү бурулдап чыгып калганда чыкты бу Дудуктун койлору. Артынан коңгуроосун шыңгыратып өзү чыга келди. Баса, бул жолу негедир атасы Сатый да айдашып алыптыр. Надыр алгач бул көрүнүшкө түшүнө алган жок. Бир топто барып билинди иштин сыры. Көрсө, бүгүн Дудуктун ордуна 2 жаш улуу агасы чыгыптыр кой кайтарганы. Ошого атасы кошо айдашып келаткан тура. Тиги коктуну өрдөтүп барып төшкө жай. Ошол жактын чөбү жакшы. Эптеп түшкө чейин карай турсаң, анан Дудукту жиберем, деп баркылдап келатты Сатый. Алардын сүйлөшкөнүн угуп эле артка кетти. Сатыйды дайыны жок кызгандырып, жинине тийгенден көрө түшкө чейин күтө турган эле оң. Деги Дудуктун аман экенин билди. Болду, санаасы тынч. Барып тамактанып алып, райондун борборуна барып келе калышы керек. Шектүү бирөө кармалды дейт ал жердеги кесиптештери. Канат болуп чогуу бармай болду. Анын машинасы бар. Кокусу иштин түйүнү чечилсе, кийинчерээк келет. Анда бул баланы биротоло ала кеткени келет. Болбосо түшкө чейин келип калышаар. Баса, Дудуктун бүгүн талаага чыкпай калганына дагы өзү себеп болгонун билген жок. Сатый бая күнү тиги милициялар баласын суракка алгандан бери эле ичинен сестене баштаган. Анан эми анысы аз келгенсип, кечинде Дудугу чөнтөгүнө толтура момпо суй салып жетип келиптир. Башында буга ким берди? Буларды деп көпкө ойлонду. Акыры бир топто араң түшүндү жанагы милиция деген немелер дагы эле суракка алып жатканын. Эми коркутуп сүйлөшө алышпаган соң алдайлы деп чечишкен окшойт. Кечээ айылдаштарынын бирөөнүн шаардан келген милиция талаада жүрөт дегенин угуп күлүп коюшкан. Көрсө ушуга барып аткан тура. Деги кайдагы балеге кабылды эле бул. Көрсө көрдүм дебейт беле. Деги көрсөм эмне, көрбөсөм эмне? Эмне ушу Дудук кармап берет беле шпиондорун? Деп бир далайга түнөрүп отурду ал. Акыры кемпирин карап, кой, ушул ызы чүбүткүчө баланы мектепке жибере туралычы. Болбосо булардын түрү жаман. Балаңды окутуп койбойсуңбу деп жала жапкандан да кайра тартпайт. Эртең жоопко тартылып кетпейли. Койду бир жумача берки балдар деле карай турат, деп улуу баласын жаңсай сүйлөдү. Аялы да ого бетер кейип калды. Кайдагы кара саат чыга калды эле. Бөөдө балдарды окуудан калтырып.
Бири бирин өлтүрмөктөн бышырып жесе деле ушул айылга келбей эле коюшса эмне? Талаада калгырлар. Карачы эми, тиги Жолдубайга сүйлөшүп бир класска кошо туруш керектигини. Бир айча окута турсак болду да, ошентип эле сүйлөшүш керек. Ой, кайдагы бир айча, кеткиче эле. Тетиги милициялар кеткиче эле кошо турсун. Бир ай дегенде койду ким карайт? Азыр кезүүгө кошконго да болбойт. Жугуштуу оору деген көп. Былтыр канча кой өлдү. Сен дагы кошолонуп кетесиң да. Бир жумача окута тур деп айт. Бир жумада кетээр тиги шимшиген неме. Катын баласы бардыр, анан дагы Кудай урбадыбы? Маселе ошентип тез эле чечилген. Эртеси Сатыйдын аялы дудугун эптеп кийинтип алып мектепке жетелеп жөнөдү. Ал биротоло улуу баласын да сурай келмек. Бирок мектеп деле булардын дудугун күтүп отурбаган экен. Директор дудук менен апасын көрүп чок баскансып секирип кетти. Кокуй, текшерүүчүнүн жашыруун айтканы буларга да жеткенби? Деген ой мээсине шак дей түштү тимеле. Көзүнө ошол күнкү текшерүүчүнүн каардуу элеси тартылганда тимеле дене бою зыркырап кетти. Ой, силерге эмне болду? Эмне келдиңер? Деди ал учурашпай эле. Аны минтип сирпилдегенине Зуура көңүл буруп да койгон жок. Ой, бул балабызды окутканы келдик эле. Кандайча окутканы? Эмнеге окутасыңар? Ким айтты силерге? Ким? Директор такыр эле карбаластап калды. Кокус чын эле тигилердин сөзү буларга чейин жеткен болсо, эртең жоопко өзү тартылып калышы мүмкүн. Баланын укугун тебелеген неменин жазадан качуусуна жардам берген деген оңой жаза эмес чыгар. Ансыз да буга касташкандар көбөйүп баратканда. Эмнени ким айтты деп айтасыз? Биз өзүбүз эле окуталы дедик. Эми эмне деп жооп берет? Текшерүүчүнүн айтканын ким айтты дейби? Же окутпагыла, силер мыйзамдан качуунун шылтоосун издеп атасыңар дейби? Эмне дейт деги? Акыры карбаласа отуруп чөнтөгүнөн бет арчысын таап чыгып, чекесинен терин сүрттү. Деги сиз ойлонсоңуз, баланы ушул убакта кантип окууга берсин? Кайсы класска кошом мен муну? Айланайын агай, антпеңиз. Былтыр 1-класска катталбады беле? Ошого кошуп туруңуз. Быйыл деле. 2-геби? Ой, мунуңар тамга тааныбайт да керек болсо. Ой, мейлеми, бир жумача окута туруңузчу. Анан тиги милициялар кеткенде эле кайра чыгарып алабыз. Чыгарып алып кайда алып барасыңар? Ого бетер шекишме сурады. Эми көрөбүз да, балким шаарда майыптар үчүн окуу жай бар дейт. Жок, ага алып барбайсыңар. Эч жакка чыгарбагыла баланы. Ой, эмне болду сизге? Анда сиз окутуңуз муну. Окутам, өзүм окутам. Ушул сөздү айтаарын айтып алып кайра чочуп кетти. Эртең шаарга алып баралы дегенде өзүм окутам деп алып калган десе эмне дейм? Таза балеге калбайм ошондо. Бир жумача окутам. Жо, 2 жумача болду. Милиция кеткиче дейсиңерби? Макул, милиция кеткиче окутам. Болду. Бизге ошол эле болот. Эми ойлосоңуз, биз муну шаарга деле алып бара албайбыз. Ага канча акча керек? Андан көрө эптеп ушул милиция кеткиче окуп атат дедире турсаңыз, анан калганын өзүбүз чечип алабыз да. Ошондо гана деди директор. Ошондой дебейсиңерби? Мен дагы эмне болуп кетти дейм да, деп жеңилдене отурду. Макул, 2-класска кошуп койгула. Мен айтты дегиле. 2-сабакта мен да табыштап коем. Рахмат, агай, рахмат. Ушундан кийинкиси оңой эле уланды. Улуу баласын бир жумага сурады эле директор чым дебей уруксат бердирди. Эмнеге, эмне болду деп сурап да отурган жок. Мындан Дудукка эле кыйын болду. Апасы муну эмнеге бул жакка алып келгенин, эмне кылыш керек экенин билген да жок. Жөн гана бас деген жакка басып, отур деген жерге отурууга аргасыз болду. Апасы кеткенден кийинки балдардын шылдыңдаганын айтпайлы кой. Биринчи тыныгууда баары тегеректеп алып айласын кетиришти. Бир нерселерди жандап, ал тургай кийиминен тартып да көрүп жатышты. Анын өздөрүнчө ыржактагандарычы. Байкуш Дудукка ушунун баары жат көрүнүп, ого бетер корунуп отурду. Апасы отургузуп кеткен жерден мектептен тараганга чейин кыймылдаган жок. Бир топто гана өзүнүн улуу эжеси келип ээрчитип кетти. Ал күнү Надыр Дудук менен дагы жолукту. Бирок бул жолу бала деле көп деле качкан жок.
Алгач чочулаганы менен балалык ышкысы күчтүүлүк кылды. Анан калса Надыр тиги райондук борбордон атайын даярдына келген болчу. Колундагы баштыкта алма-салма, чет өлкөнүн шоколаддарын, шире ала келген. Койлордун берки четине жакындап келип отурду да, жерге ала келген газетасын коюп, үстүн жанагылар менен жайнатып салды. Анан өзү нары басып кетти. Койдун наркы четинде карап турган бала бир топ кыйылып турду да, бир маалда акырын жакындап келип отура калып жей баштады. Бул убакта Надыр шашпай басып, койлордун бир сыйра тегеренип чыкты. Ылдый бөлүнүп бараткан эчкилерди бери үркүтүп койго кошту. Анан кайра жымыңдай басып баланын жанына келди. Байкуш жедеп ар кимден корунуп, жалтаң өскөн эме Надыр келгенде да башын жерге салып, күнөөлүдөй үңкүйүп отурду. Бирок мурдагыдай тура качкан жок. Надыр ичинен кубанып кетти. Бул өтө чоң жетишкендик болчу. Эптеп бала менен достошуп алса болот эле. Анын сырын айттырыш үчүн достуктан башканын кереги жок болчу. Мына эми ошол максатка жетээрине аз калды. Надыр жерге жүйүртө басып отуруп, ширенин кутусун алып, жандагы желим чөйчөктүн бирөөнө толтура куюп, жарымына чейин жутту. Анан тиги баланын чөйчөгүн да толтуруп ага сунду. Бала бир аз кысынып турду да, анан колуна кармады. Андан кийин Надыр алмадан кесип бере баштады. Бара-бара бала тартынбай эле сунганын алып жеп кирди. Кыскасы бул күнү Надыр айылга көңүлдүү келди. Бир топко чейин бала менен чогуу болуп койлоруңу тосушту. Анча-мынча сүйлөшкөнгө да аракет кылды. Бирок натыйжа чыгара алган жок. Албетте, биринчи эле күнү сүйлөшө калам деп ойлогон деле эмес. Бүгүнкү күнү таанышып, көнүшкөнгө эле жетишсем экен деген болчу. Ошонусу ишке ашты. Кудайга шүгүр. Кийинки күн да ушундай эле өттү. Бала дагы түшкө чейин сабакта болду да, сабактан кийин койлоруна келди. Анын артынан эле Надыр келди, камданып алып. Бул жолу ал Канаттын үйүнөн ысык тамак, нан, каймак, термоска чай куйдура келиптир. Албетте, алма-салма таттуусун да унуткан жок. Бала баары бир ушундайларга жакын болот эмеспи? Бирок күздүн суугунда ага жагат деп эле таттуу бере бербей, курсагын тойгузар, бирдеме да берейин деген болчу. Ошентип экөө талага отуруп алып, жакшылап тамактанышты. Байкуш Дудук эми чочулабай калыптыр. Тамакты да жакшы жеди. Улам алыстай баскан койлорду тосмолойт дагы кайра келип, Надырдын жанына эпейип отуруп калат. Бул көрүнүш кийинки күнү дагы кайталанды. Экөө эми кадимкидей эле чогуу отуруп тамактана баштады. Курсактары тоюп отуруп калган кезде Надыр ала келген папкасын ачып, балдар үчүн 1-2 журнал, бир сүрөттүү китеп, 2 альбом жана 20-30дай эндей сүрөт алып чыкты. Бул альбом менен сүрөттөрдү Канаттын үйүнөн алган. Алардын үй бүлөлүк альбому менен балдарынын өзүнчө альбому бар экен. Берки бош сүрөттөрдү болсо Канаттын аялы аркылуу кошуналарынан, жакшыраак катышкан теңтуштарынан чогулттурду. Атайын баланы тартыш үчүн кызыктууларын тандап алды. Андан кийин альбомдун арасына да, бош сүрөттөрдүн арасына да шектүү кылмышкерлердин, издөөдөгү адамдардын сүрөттөрүн аралаштырып койду. Себеби жалаң кылмышкерлердин сүрөттөрүн кармата коюу али наристен эмеге туура эмес таасир берип коюшу мүмкүн болчу. Андан көрө аларды көп сүрөттүн арасына салып коюшса, бала тааныбагандарын жөн эле карап өтүп кете бермек. Эгер чын эле өзү тааныган кылмышкерди көрсө, анда сөзсүз башкача кыймыл кылышы мүмкүн. Демек, Надыр Дудуктун ар бир сүрөткө кылган мамилесин байкап отурушу керек. Анын бир да кыймылын жаза кетиргенге болбойт. Бул эң негизги чечүүчү убакыт. Эгер ушулардын ичинен бирөө болуп калса, анда иш бир кыйла жеңилдээри турган иш эмеспи? Баары ойдогудай болду. Бала сүрөттүү китепти да, журналды да барактап чыкты. Андан кийин Надыр ага өзү да көрүмүш болуп, альбомдорду ачып жылдыра баштады. Керээли кечке эриккен эме сүрөттөрдү бирин калтырбай карап отурду. Ал тургай Канаттын кичине баласын көрүп жымыйып да калды. Кантсе да бала эмеспи?
өзү теңдүү баланын кубанычтуу сүрөттөрү анын да көңүлүн көтөрүп жатты. Надыр ага андан кийин тиги канаттын аялы чогулткан сүрөттөрдү суна баштады. Дудук буларды да кызыга карап чыкты. Аларга аралаш эле кылмышкерлер сунулуп жатты. Бирок Дудукта азырынча өзгөрүү жок. Катардагы эле адамдарды көрүп аткансып нары кое берди. Мына аягына да чыкканы калышты. Кезекте 2 кылмышкер аралашкан 10 чакты эле сүрөт калыптыр. Надыр дагы 2 жөнөкөй сүрөт сунду да 3-чү кылып бир кылмышкерди жылдырды. Кантсе да эс тутуму күчтүү бала эмеспи, дароо эле тааныды. Тааныганда да кандай? Сүрөттү бир карады да дароо башын көтөрүп Надырга жалжылдай тигилди. Ичинде бул эмнең деген ой турдубу, же муну эмне алып келдиң дедиби, Айтор суроолуу көздөр менен жалжылдай карап бир саам турду. Бирок ошондой эле суроого толгон көздөр Надырда да бар болчу. Ал да баланын көзүнө тигиле карап, чын эле ушулбу дегенсип зарга карап турду. Акыры Дудук колундагысын таштап ийди да, эми Надырга да ишенбей калгансып, кетенчиктеп барып өзүнчө отуруп калды. Надыр болсо бир кубанып, бир чочулап отурду. Кубанганы иштин түйүнү аз да болсо чечилгени, чочуганы болсо Кыргызстандан чыгып кетти деген коркунучтуу кылмышкердин так эле алдынан чыга келгени. Сүрөттү кармаган бойдон бир саам отурду. Демек бул келген экен да, деп жатты ичинен. Ал тууралуу бардык маалыматтарды көз алдына жандандырып эстөөгө аракет кылды. Өз аты Кайрат болсо керек эле. Кайрат Жумагулов. Кылмышкерлердин арасында Каршкыр деген аты менен таанымал. Мурда 2 жолу соттолгон. Кийин ден соолугуна байланыштуу деген шылтоо менен азаттыкка чыгарылып, ошол бойдон Кыргызстандан чыгып кеткен. Бул убагында өтө чоң кылмышкер болчу. Бирок акыркы убакта аброй таптакыр ылдыйлап кеткен. Ал тургай мунун ордун башкалары ээледи. Эми алар Кайратты тындым кылат деген имиш да чыккан. Бирок мунун баары бир келерин болжоп, коркуп отургандар да жок эмес. Демек, ошолордун ойлогону келген экен. Балким келери менен эле жолун тазалап киргендир. Каршкыр, эми кайда качып кутулар экенсиң? Ден соолугуң шылтоо боло албас эми. Башын көтөрүп Дудукту карады. Корко баштаганбы, же ошол күндү эстедиби, Айтор көздөрү алаңдап куп-куу болуп отуруптур. Надыр дароо мостое түшкөн жүзүн өзгөртүп, балага жылмаюу тартуулады. Анын алдындагы жайнаган сүрөттөрдү жыйнап, папкасына салып, китептерди, журналды калтырып койду. Алдындагы момпосуйдан бирди ачып, сыртын аарчып балага сунду. Тигил бир топко эмне кылсам деп турду да, сунулуп турган колду кыя албагансып, акырын кыймылдап момпосуйду алды. Эртеси күнү Надыр үчүн дагы ийгиликтүү болду. Ал бул жолу балага кишилердин эмес, машиналардын сүрөттөрүн алып келди. Мурдагыдай жашырып жаап, алаксытып отурбай түз эле машиналарды көргөзө баштады. Бала башында дулдуйуп сүйлөбөй отура берди. Бирок Надыр дагы көшөргөнүн койбоду. Улам бир машинанын сүрөтүн көргөзүп, алдына тосо кармайт дагы кайра нары коюп коет. Акыры бала чыдабай кеттиби, же жардам бергиси келдиби, Айтор акырын колун сунуп, кара жол тандабастын сүрөтүн Беркинин колунан алып бир саам карап турду да, ушул дегенсип Беркинин алдына таштады. Надыр ичинен дагы бир жолу жымдый түштү. Уурунун көчүгү кууш деген ушул. Мына машинасынын үлгүсү да табылды. Эми кармаш керек, каапырды, деп кымылдап отурду ал. Кечээки алган маалыматын сураштырып түз эле борбордо иштеген, жакшы мамилелеш оперге чалган. Бирок Каршкырдын келгени тууралуу аларда деле маалымат жок экен. Балким жаңы келгендир, же жаңылып калбасын тиги балаң, деп күмөндөнүп койду анысы. Ошентсе да Надырдын суранычы менен дагы жакшылап иликтеп көрмөй болду. Албетте, алардын колунда кылмыш дүйнөсүндөгү жөргөмүштүн жөрөлгөсүн туя турган кулактар бар да. Ошондойдон бир-экини кармап келип, катуу кысмак алса эле сайрап беришет эмеспи? Деги баары бир кимдин келгени, кимдин кеткени билинет дечи. Бирок бул жерде адам өмүрү турган соң ылдам мындабаса болбойт.
Андай жексурлардын бир күн азат жүргөнү бир күн канча кишинин башына туулган коркунуч. Надыр бүгүн да маалыматын чогултуп, түнү менен болсо да ошол досуна байланышмак. Эгер андан оң жооп келсе, анда түз эле начальнигине кабар бериш керек дагы, баланы тыкыр суроого алыш үчүн шаарга алып кетиш керек. Андай так маалымат жок алып баруу тиги кежир начальниктин гана кыжырын козгойт. Ансыз деле өчөшүп жүргөн неме ого бетер айласын кетирет мунун. Алдына далилдерди койгондо гана жооп таба албай калат эмеспи? Оозу ачылган желим баштыкта турган алмадан керте тиштеп ойлонуп отурду. Дудук болсо жанында таягынын учу менен жер чукуп отурган. Бир саам ойго батып кеткен экен. Бир маалда эсине келип, эми турсамбы деп карай бергенде Дудук өзүн жалжылдай карап турганын байкады. Кебетесинде кандайдыр бир нерсени айтайын дегендей түрү бар. Эмне болду? Деп башын суроолуу экчеди. Бала артка жылып, жаңы эле чукулап отурган жерин жаңсады. Надыр биринчи түшүнгөн жок. Эмне курт бар экен? Деп баланы кайра карады. Анан ордуна туруп барып, тиги көргөзгөн жерди үңүлө тиктеди. Чөбү таяк менен такырай такырылып, буту менен тапталган жерде кандайдыр бир жазуулар тургансыйт. Алгач көргөн көзүнө ишене алган жок. Бир топко карап атып араң тааныды. Ди 11OOL дегенде же Ди 11OOS дегенге окшош жазуу бар экен. Машинасынын номуру деп сүйүнө карады баланы. Бирок тиги өзүнө тигиле карагандан башка жооп бербеди. Шашып пушуп чөнтөгүнүн телефонун сууруп чыгып, чалып иймек болуп кайра токтоду. Бул биринчи тамга Обу же Дыбы? Акыры тамга да так эмес. Анан эки жагын карай калып, жакыныраак жерде турган чычкандын ийинин көрдү. Топурагын тим эле дөбө кылып үйүп коюптур. Ошого жетип барып, нары бери топурагын жайып, таптап жиберди да баланы өзүнө чакырды. Нарыраак турган бир түп ит мурундун бадалынан айланып жүрүп, тикенеги жок чырпык таап сындырып келе калды. Дудук деле анын оюн түшүнүп турган окшойт. Тиги чыбыкты сунаары менен алды да эки колдоп эпсиз кармап акырындык менен жазып кирди. Мектепке кечээттен бери барып, партага отуруп атканы менен колуна калем кармап көрбөгөн неме жазганды деле, тамганы деле билчү эмес. Болгону ошол күнкү эстеп калган машинанын артындагы номурду кандай көрсө так ошондой чийип бергенге аракет кылып жатты. Анын мынчалык эске тутуму күчтүү экенин ким билиптир? Эптеп көргөн кишисин тааныса экен деп отурбады беле. Ошондо гана ал тууралуу Канаттын айткандарын эстеди. Ал бир көргөн немесин унутпайт. Ал тургай койлорду да бири-биринен ажыратып тааный алат. Кайсы козу кайсы койдун баласы экенин 2 жылдан кийин да таап бере алат деген болчу. Көрсө чын экен да. Карачы, бир жолу гана көргөн номерди жазып атканын. Дудук шашылбай ар бир тамгага кылдат мамиле кылып боз такырга жазып чыкты. Биринчиси латынча «ди» экени белгилүү. Экинчиси менен үчүнчүсү болсо тигинен сызылган таякчалар. Демек 1-1. А үчүнчүсү менен төртүнчүсү тоголок. Ушул акыркысы гана баш жагы түзүрөөк, аягы кайрылгансып турат. Си эле болсо керек. Кандай болсо да шаарга кабар бермей болду. Баягы опер досуна чалып Ди 11OOS деген номердеги джип машинасы кимге катталганын, кайда болгонун тактап берүүсүн өтүндү. Арадан жарым саат деле өткөн жок. Ыкчам кыймылдаган экен досу. Телефону шыңгырагандан алса ошол. Ой, тиги балаң акыл эси ордунда немеби? Деди ал шылдыңдай күлүп. Аны ээрчип убара болбой эле койсоңчу я. Эмне болуп кетти анча? Же эмне таппай койдуңбу? Таптым. Таппагыда эмнеси бар экен? Анын тиги жаллап аттын машинасы экен. Сураштырып отуруп, ал жакка да чалбадымбы? Анан бар бекен? Бар болгондо да кандай? Тим эле килейген джип экен аның. Кытылдай күлдү досу. Кандайча килейген? Эмнесине күлүп атасың? Эми баары чечилет деп турганда досунун минтип какшыктай сүйлөгөнүнө жаны кашая түштү. Жанагы гүл жигиттин ырын уктуң беле?
Чоң ойгондо жип болом деген ырды. Билбейм аныңды, Гүлжигитиңди да тааныбайм. Берки машинаны айтчы, аны коюп. Анда угуп коюшуң керек экен, досум. Бул айткан машинаң ошентип ырдап коюп жаллап атта жүрөт. Ой кокуй ой, маал катпай айтчы эми. Эмне эле деп атасың? Бар бекенчи жок бекен? Тико экен, досум, Тико. Ал номер менен катталган жаллап ат боюнча бир эле Тико бар экен. Койсоң, койбой эле, карышкыр жаллап атта Тико менен жүрөт. Чоң ойгондо жип болом деп ырдап коюп. Ха. Боорумай, боорум. Ушу сенин тамашаңды. Надыр ызаланып кетип телефонду коюп салды. Анан шаша басып келип жанагы дудук жазган топурактагы жазууну кайра карады. Балким оо болуп жүрбөсүн. Ушул ой менен кайра чала калмакчы болду да телефонду кармаган бойдон токтоду. Эми ошто катталган машина ушул жакка чейин келе койбус. Кылмышкер деле анчалык аңкоо болбосо керек. Бул жакта дароо эле байкала турган номер. Баса жаллап аттын машинасы деле ушул жакка чейин келбеши керек эле. Бул жерде кандайдыр бир жаңылыштык болуп аткансыйт. Күмөндөлгөн бойдон дудуктун жанына кайра барды. Ал жана номер жазып бергенден кийин койлорду бир сыйра тосуп коюп, эчкилер кеткен жарчанын кырына барып отуруп алган. Жанына келип катарлаша отурду да колуна кармай келген чыбыкты балага сунду. Өзү болсо жарчанын жээгиндеги шагыл таштуу такырдын бир жерине тизелей отуруп, кайра жазчы дегенсип белги берди. Дудук деле эринген жок. Шарт деле отура калып жазып кирди. Мына даана эле ди менен башталып атат. Бир капталы түз сызылган тоголок. О болгондо тегиз тоголок болбойт беле. Эми эмне кылыш керек? Деги эч нерсе жазбаса мынчалык ойлонтпойт эле. Демек бул бирдеме билет. Ошон үчүн жазып атат да. Башын кармап жазууну тикирее карап бир топ отурду. Аңгыча телефону дагы шыңгырап калды эле. Тиги досу бир нерсе айтканы кайра чалдыбы деген үмүттө шашмалап карады. Ордунан тура калып, болгон чөнтөгүн сыйпалап атып, араң тапты телефонун. Канат экен. Алло, эмне болду, Канат? Байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Дудуктун жанындасызбы? Ооба, эмне болду? Байке, мен сизге баратам. Абайлабасак болбойт. Азыр бул жактагы бирөө чоочун кишилер жүргөнүн көргөн экен. Ошону угуп эле сизге чалып атам. Чоочун кишилер? Ким көрүптүр? Кайдан көрүптүр? Ушул айылдык эле бирөө көрүптүр, байке. Дал ошол силер кой жайган беттин үстүнөн көрүптүр. Капыстан жолугуп калдым дейт. Наркы беттен чыга калсам, мени көрүп дуңкулдаган бойдон ылдый түшүп кетишти дейт. Биздин айылда мындай зуң куйган узун неме жок эле. Кайдан келген деп кетип калгам, деди. Ошого силердин жолуңарды утурлап чыктым эле. Макул, рахмат, Канат. Рахмат. Келээрин билгем алардын, деп кымыңдады ичинен. Бирок мен билген күндө да ушунча жакын жүрүшкөнүн ойлогон эмес. Бир саам тула бою дүркүрөп кетти. Бул жанкечтилер талаа жеринде ит аткандай атып ташташы да мүмкүн. Милиция экенин кармак беле алар. Эки жагын абайлай карады. Баладан оолуктай берип, калың күрмөсүнүн ичинен колтук тушуна катып жүргөн тапанчасын сууруп чыгып, бир сыйра карап, даярдап туруп кайра салды.